Саламатсыздарбы? Менин атым Бегайым. Акыркы апталар кызыктуу окуяларга бай болду. Алардын бирин азыр айтып берем. Бул жигит Даврон Насипханов, Кыргызстандын жараны. Ал эми бул Насибахан Давранбекова. Насибахан дагы кыргыз жараны деген имиш бар. Бирок мындай аттуу аял тажик тилинин отчетторунда жана куру кыялында эле жашайт. 22 сентябрь күнү Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанда этникалык тажиктерге куугунтук болуп жатканын айтып чыкты. Ал тургай Тажикстандын тышкы саясий мекемеси 18 сентябрда Азаттыктын кыргыз кызматынын кабарчысы тажиктектүү Насибахан Давранбекова аттуу аялга кол салуу болуп, тажикче сүйлөгөнү үчүн сабалды деген маалымат жарыялаган. Чындап эле 17 сентябрь күнү Кыргызстанда журналистке кол салуу болгон. Ал Америка Авазы телеканалынын кабарчысы жана клубтун өзбек кызматынын котормочусу Даврон Насипханов болчу. Бирок анын улуту тажик эмес, ошондой эле Азаттыкта дагы иштебейт. Насипханов өзү бул тууралуу мындай дейт. Алар мени этникалык тажик аял деп Азаттык радиосунун кыргыз кызматында иштеген деп жазган. Менин жынысым эркек, Азаттыктын кыргыз кызматына тиешем жок. Мен Кыргызстандын жаранымын. Улутум өзбек. Чынында окуя 17 сентябрда Оштогу Борбордук аянтта болгон. Ал өзүнчө бир тема. Бирок Тажикстандын тышкы иштер министрлиги мени этникалык тажик деп көрсөтүп, аны саясий максатта колдонушун каалабайм. Мени Тажикстан менен эч нерсе байланыштырбайт. Бул посттон кийин Тажикстандын тышкы иштер министрлиги сайтындагы Насибахандын жан кейиткен окуясын өчүрүп койду. Азаттык үн алгысы Насибахан Давранбекова аттуу кызматкери бар экенин расмий четке какты. Насипханов өзү дагы маалымат фейк экени тууралуу бир нече тилде жазып калтырды. Бирок ушул посттун алдына дагы тажик аккаунттары комментарий калтырып, Насипхановду фейкке айыптап, тажик тилинин сайтында мындай маалымат жок деп жазышты. А бирок Насибахандын окуясы тажик министрлигинин твиттеринде сакталып калган. Андан тышкары ЖМКнын маалыматтарында айтылып жүрөт. Бул тажикстандык саясий мекемелер ачыктан-ачык жалган маалымат тараткан биринчи окуя эмес. Былтыр Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар комитети чек ара жаңжалында талкаланган кыргыз айылдарын тажиктики катары көрсөтүүгө аракет кылган. Биз ведомствонун жалган айтканын учурунда байкап калганбыз. Клубтун журналисттери тарткан сүрөттү Тажик комитети 2021 жылдын 3 майда Тажикстандын Гафуров районундагы кыйраган айылдардын иллюстрациясы катары жарыялаган. Биз бул тууралуу атайын материал жарыялагандан кийин Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар комитети сүрөттү өчүрүп, андан соң кечирим сураган. 2021 жылдын май айында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда 36 кыргызстандык набыт болгон. Чек ара жаңжалдары ушуну менен токтогон эмес. 2022 жылдын сентябрь айындагы Баткен облусундагы чек ара тилкесиндеги ири куралдуу кагылышууда 62 кыргызстандык көз жумду. Кыргызстан Тажикстандын аракеттерин аскердик агрессия жана бастырып кирүү аракети катары баалады. Тажик тарап өз кезегинде жаңжалды курчутууга Кыргызстанды айыптоодо.